Ен айылы программасы сіздерге сөз бергендей, Қарақолжа районындабыз. Тагыраагы Сарыбулак айылына караштуу Кызылбулак айылында. Аталған айыл таланттардың мекені. Атақты композитор, атқарушы Рыспай Абдыкадыровтың айылы. Бирдин бири Рыспайдын айылын алдыда көрсөтүп беребиз. Айланасын толор курчаган, Кызылбулак бийик тоолуу капчыгайдан орун алган айыл. Айланасын дөңсөөлөр курчап, өзгөчө көрүк берип турат. Туш-туштан булак суусу шылдырап агып, сулуулугун андан бетер арттырат. Кырк беш гана үйлүү эл жашаган айылда калктын саны 500дөн ашуун. Тоолук эл мал менен тиричилик өткөрөт. Оондору жумурай журттун кан жанына сиңген залкар талант Рыспай Абдыкадыровдун айылында экинин бири таланттуу ырчы. Айыл чакан болгондугуна карабастан кызыктарга бай. Биз Кызылбулактыктар ынтымак жолугушуусуна чогулган иш-чарага туш келдик. Мында өлкөнүн башка аймактарында чет мамлекетте иштеп жашап жаткан тургундар чогулушкан. Алгачкы ирет өтүп жаткан аземде бир уруудан тараган эл кучакташа көрүшүп, майрамдык маанайда болушту. Элден чыккан таланттар үрөөн жаңыр табын созуп, спорттук оюндарда ойношту. Чакан айыл болгондугуна карабастан фонд түзүп, айылды өнүктүрүүгө салым кошуп жатышыптыр. Айыл кичине болгондуктан баары бири-бирин жакшы таанышат. Бизге айылдын тарыхын айтып берген аксакал балалыгына чейин барып, кызыктардан кеп салды. Көрсө айыл тоолуу аймакта жайгашса дагы кышкысын суук болбойт экен. Бул айыл негизи Булаш деген Теңизбайдын Булаш деген баласы болгон. Ошонун анан кийин анын балдарынан бул көп жерде жашайт. Ушул жерге келип Байбарак деген атабыз келип калган экен да. Атабыз келип жайлоолоп жүрчүкен. Жайлоолоп
о Тайчыкбас деген жерге келген экен биринчи. Анан ошо анча мынча жерлердин аттарын койгон экен. Ошо Тайчыкбас деген жер бар. Бир жылы тайларын айдап балдары менен ушул жерге кыштасын балам, жакшы жайыт экен деп таштап кетсе, кайра жазда келсе бир дагы тай чыкпай калыптыр. Кыштан. Кара оор жаап, отал жей албай анан деген экен. Ошондан кийин, ай кой балам, бул жерден жылалы, бул жерден тай чыкпайт турбайбы кыштан деп туруп анан кийин буяк колотко кирген экен. Ушул колот. Ушул колотту Кызыл Булак айыл дейт. Эми бул жердеки айылдын негизги кесиби мал чарбачылык. Ушул жерде жайлоодо туруп алып да жайлоого чыгат. Жайлоого чыгат. Кыш оор түшөт. Канча ай болот кыш? Кыш 6 ай болот. Эл анан дагы дыйканчылык менен картошка гана эгет. Көрүп турасыңар картошка. Анан бул жердин шарты абдан оор болгон. Баткак болгон менен ошол окуп жүргөнүбүздө биз Лайталадан бери жөө келет элек. Азыркы балдар ол мектеп алышты атпайбы мына жерде мектепти. Ошо жерде окугам мен. Каракулжада окугам. Бу жерде 10 жылдык жок эле. Анан окуп келип негизинен ушуларды гана неметебиз. Жол оор болгон, машина жок болгон. Бир машина болсо дагы жанагы 4 баллон теңде газ дебит деп коет эле. Ошол машиналар ошол жерден чыгат эле. Мына жерде бир шагылдын бүдүрү жок эле. Кышындасы март айында тижеден ашып кетет да баткак. Анан дагы айылга эң биринчи багбанчылыкты алып келген ушул аксакал. 72 жылы окууну бүтүп келсем, ушул жерге кантип алма өссүн дешет да. Ол Ылдыйракта бирөөлөр алмасы бар. Алма экти мына, эми азыр ар бир үйдө бак болуп калды. Алманы мен эккен жылдары алма албай калдым. Себеби балдар уурдап кетип калат эле. Айыл аксакалдары Рыспай Абдыкадыров менен замандаш болуп калган инсандар Залкарды айылына келгенде жылуу тосуп алып, Рыспай агам деп ар үйдө конок болуп кетер эле деп эскеришет. Каарманыбыз Абдыжалил Каримжанов да анын балалыгына токтолуп, буларды кеп салды. Чындыгында Рыспай акам аябай кыйналып, чындыгында. Даже аккордеону жок болсо, башкармага аккордеон алып берип, чыгармачылыгында неме кылып, мына саргыр деген кой кайтарып, мынанда кой кайтарган экен. Ошо чой тиркечим чыгармасы ошого жерде, тексти ошол жерде деп коет да, ошол жерде саргыр. Ошо анаса, анада бир үй турбайбы, бир ак. Ошо мына то саргыр да. Шуну чыгарган экен да. Чой тиркечим ошо. Рыспай акам эми жакшы, дагы бир биздин тилек. Эми ошол Рыспай атындагы айыл өкмөтүн атын коюп бер деп бардык эле. Эми азыр жакшы кабар угуп атам. Жогорку кеңешке өтүптүр, комиссия чечип неметти дегенми. Бака неме кылса, ошо коюлуп калат.
Айыл ичинде негизги улоо катары пайдаланылган жылкы баласына өзгөчө маани беришет. Азыр деле темирчилик менен алектенип, така мыгын өздөрү согуп алышат. Айылдын кара топурактуу көчөлөрүн аралап жүрүп, темирди камырдай ийлеген усталарга жолуктук. Urup gitti. Onday oldu. Basıptır. Buna ol ilgili Soyuzun zımdarına sokuyoruz biz. Azırkı, Kıtaydıkından emez. Material şu ayıldan ne çıkart. İlgerten bağı. Kalıp ketken zımdardan alıp sokuyoruz da. Buna şimdi bir takağız değer oldu. Şunday olup cesalat taka. Yani oldu şu oyunca muzdatağız. Muzdağından ondan teşvi olağız da başka kurgalı var o da gümine. Akabikoz ушул айылды камсыз кылабыз. Аттарын такалап беребиз. Мыгын согобуз, такасын согобуз. Баары жогу бизге келишет. Така азыр базарда кымбаттап кеткен. Биздики азыр такалап бериши менен 500 тегерек болуп калат. Така мыгы менен бир атка расташ үчүн бир саат убакыт кетет. Бир атты комплект кылып расташ үчүн. Takamı hem sezonunda jakşyle soğuz gününe kadar. Sezon çoktan ümitbeyiz. İşte öyle. Sezon degeniz qaysi vaqt bo'ladi? Kışta ko'proq ketayat bak. Taygakta. Жайлоосу жакын болгондуктан сүзмөлөрдү артка артып келип эле айылдан тоголуктошот. Аны кышкысын сатып, турмуш тиричиликке иштетебиз дешти. Анан дагы меймандос кызыл булактыктар кыргыз каадасын бекем кармап, коногуна кой союп, кымызга кыстамайы бар. Биздин айыл жердин суу. Карынга куйганда койдун карынын туздап илип коюп, анан кайра неме кылабыз. Onu iyilep kayra karınga may kuyup ilip koysa karının may sonun bolot da yetişkege karaganda. Köpçülük ele oşa enem, kaynem oşan tüyretken oşan talimini alganbız da. Bu yakka jayı onun içine kurgaganda kayra alıp kaltaga ilip içine eme kılıp kayra çıptaga salıp koyup koyabız da. Kuruz jasayız, çoğun kuruz jasayız, içine mayda kuruz jasashat. May kılabız, kuruz kılıp neme kılabız da. Jayla oşan çıgabız, kımız kılabız, jasayız. Ondan aşık üysaşat, aşısayız da. Kolunda gelin var, ondan bir aşık bey sayız. Кыргыз кайрыктарын комузга салган жаш жеткинчектер айылдагы эле мектептен кошумча сабак алышат. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш таланттарды айылга Аксы районунан келин болуп келген Элмира Бейшебаева тарбиялайт. Ал бизге окуучулардын сыймыктуу эмгектерин, келечек максаттарын да айтып берди. Биринчи келин болуп келгенде мен бул жерде телефон тартпайт эле да. Анан жактарга чыгып телефондо ушундай неме менен карап, аябай жүрөгүм сыгылган биринчи келгенде. Анан азыр мен үчүн эң бийик, эң кымбат ушул айыл. Жакшы көрөм ушул жака келгенде, кадимкидей эс алам. Ылдый барсаң, кадимкидей баштарың ооруйт, ысык го. Ушул жака келсең аба салкын, таза, жайлоого чыгасың. Аны мектепке барасың. Мен үчүн билбейм, мен үчүн баардык эмеден дагы
бийик деп айтсам болот. Аксыдан да. Мен ушул айылга 2009-жылы келин болуп келгем. Ушул жактан келген жылдан баштап мектепте иштеп, ортосунда декретке чыгып дегендей комузду башында анча баштабай эле жүргөм, бирок кийинирээк азыраак бир 5-6 окуучу менен баштагам да. Анан ал окуучулар чоңоюп кетишти. Андан кийинкилер, экинчи окуучулар булар. Ошо 5-6 окуучуду үйрөткөндөн улам анан кийинки муундар кызыгышып, анан комузга үйрөнө башташты. Ошо булар экинчи үйрөткөн окуучуларым. Мындан кичинекейлери да бар. Көп. 40-та. Азыр булар эми чоңдорум деген дагы арасынан келбей калыптыр, жайлоого кетип калыштыр, жайлоо маалында. Айыл жериндеги балдар баягы кыргыздын нукура немесине жакыныраак болот го. Ошон үчүн булар оңой үйрөнүшөт. Сулху жакшы, аябай шамдагай, ушул эле айылдын балдары бардыгы. Ушул айылды сайыл кичинекей эле сайдын ичинен чыккан ушундай окуучулар бар. Симханан булар менен ошо. Мындан кичинекей окуучулар да бар, эми алар бардыгы алар чакырбадым. Азыраак эле чакырдым. 40-тай окуучу бар жалпы. Эми анын баары чертет деп айта албайм, бирок жакшы эле аракет кылып атышат. Кызыл Булакта эзелки кыргыз өнөрү, салты, кол өнөрчүлүгү бүт сакталып калгандай. Анткени жоголуп бараткан кийиз жасоо, шырдак токуу сындуу кесиптер дагы деле бар. Кол өнөрчүлөр аларды муундан муунга өткөрүп, өнүктүрүп келатышыптыр. Айда сонун сезимде ардайым күтүп барчумун алтынчы күнү кечинде. Жаңыртып алатонны жалғасын Талатын шап торғой бордың ырдашын Жаз жадырап мен тұрамын сұн сайып Жаста неге келбей Мынакей ыраттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге Салкар талант Рыспай Абдыкадыровдун айылын чагылдырып бердик. Кийинки айылдардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.